Саламатсыңарбы балдар? Тили сабагында йоттошкон тамгаларды карап көрөлү. Йоттошкон 4 тамга бар: е, ё, ю, я. Йоттошкон тамгалар сөздөрдө жазылганда бир тамга болуп жазылат, ал эми айтылганда 2 тыбышты билдирет. Тамга катышкан сөздөрдүн жазылышын жана айтылышын карап көрөлү. Чие, чие, черешня. Коён, койон, заяц. Аю, аю, медведь. Аяз ата, Дед Мороз. Мына балдар бул сөздөрдү туура жазып жана айтканда туура айтып үйрөнөлү. Анда эмесе бул сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүзөбүз. Чие 3 тамга 4 тыбыш бар. 3 буквы 4 звука. Коён деген сөздө 4 тамга 5 тыбыш бар. 4 буквы 5 звуков. Аю деген сөздө 3 тамга 4 тыбыш. 3 буквы 4 звука. Аяз деген сөздө болсо 3 тамга 4 тыбыш, 3 буквы 4 звука. Бүгүн силер менен үй жаныбарларынын аттарын жана алардын балдарынын аталышын үйрөнүп алабыз. Үй жаныбарларына ат кирет. Ат — лошадь, аттын баласы кулун деп аталат, жеребенок. Уй үй жаныбарларына уй — корова, уй баласын музоо дейбиз, теленок. Дагы эчки кирет. Эчки — коза, эчкинин баласын улак дейбиз, козленок. Ошондой эле кой, баран, койдун баласын козу деп айтабыз, ягненок. Андан сырткары эшек, осел, эшектин баласы такай деп аталат, осленок. Ит, собака, иттин баласын күчүк дейбиз, щеночек. Ошондой эле мышык, мышык кошка деп аталат, мышыктын баласын мый деп айтабыз, котенок. Мына ушул жаныбарлар үй жаныбарлары болуп эсептелет. Бардыгыбыз үй жаныбарларынын аттарын, баласынын аталышын билдик. Саламатта калгыла балдар.